'em on a high note. Always leave it loyal. Mama raised me down. Баарыңа салам. Биз азыр машыгуучу залда турабыз. Жанында ушул залдын тренери турат. Саламатсызбы? Биринчиден өзүңүз тааныштырып кетсеңиз. Биз өзүбүз Адылхан уулу Самат, Уланак айылдын тургуну болобуз, окулуну болобуз деген. Качантан бери бул зал иштеп, жана ушул балдарга тренер болуп келгениңиз канча жыл болду? Негизи бул зал ачылган 2017 ачылган. Ошо бияктагы тренер, мурунку тренер Бекжан Майрамбек уулу Бекжан, анан ошо Эмиралиев Бакай деген бияк Уланак клубунун тургуну жардам берип ачылышкан 2017 жаз. Ошондон бери иштеп келатат. Мен өзүм болгонума уже 1 жыл болоюн деп калды да. Ушул залга машыкканга шарттар түзүлгөнбү? Бул залда эми сиз көрүп аткандай эле шарттар жок, такыр эле. Айла жок, бирок балдарды өстүрүш керек, туура тарбия бериш керек деген максат менен биз ушул залга келип өзүбүз ачканбыз. Шарт жок болгондугу силерге тоскоол болбойбу? Биринчиден аябай эле тоскоол. Бизде душ жок. Азыр ар кандай оорулар болот. Бирок өзүбүз ошого карата санитардык нормаларды кармап аракет кылып атабыз да. Тренер катары келечекте кандай максаттарыңыз бар? Биздин келечекте аябай чоң максаттарыбыз бар. Ага буюрса жетебиз деп ойлойм. COVID-19 оорусу буюрса Кыргызстандан эмес, деги эле дүйнө жүзүнөн бүт кетсе бул оору, анан пландарыбыз ишке ашат го деп ойлойбуз. Ошо чоң комплекс салып, спортивный комплекс салсакпы деген оюбуз бар. Ошо инвестор таап, Уланактагы мен деген спортко кызыккан адамдарды чакырып спортко ошо апаралы деген оюбуз бар. Ошо буюрса келечекте чоң эле үмүттөрүбүз бар. Өзүбүз дагы аракет кылабыз. Анын баары Аллахтан, анан ошо инвестор табылса буюрса пландарыбыз көп. Азыр залда турган машыгып жүргөн балдарга ой тилек, кеңештериңиз бар болсо айта кетсеңиз. Конечно, бизде кеңешибиз баарын залга чакыргыбыз келет. Уланак айылынын тургундары, кулундарын, жаш балдарын кары жашына карабай спортко келип, көңүл буруп, ден соолугуңуздарды чыңдаңыздар, ошо спортту тыштабаңыздар. Ошо баарына каалайм, спортсмен болуп баары тең чоң ийгиликтер жаратып, ушул кичинекей айылыбызды, кичине мекенибизди дүйнөгө тааныткандай болгонго аракет кылабыз да. Ошо оюбуз бар да. Маегиңизге чоң рахмат, бар болуңуз. Кийин ал чет элге да иштеп келген. Чет элден келген соң балдарды машыктырып баштаган. Балдарды машыктырууну кичине кезиндеги эле кыял эле. Кийин ал максатка айланып, азыр чындык болуп турат. Саламатсызбы? Биринчиден өзүңүз тааныштыра кетсеңиз. Саламатсызбы? Мен Уланак айылынын 1-А классынын окуучусумун. Бул залга качандан бери келесиз? Бул залга келип жатканга 1 жыл болду. Залга келишиңизге эмне түрткөн? Залга келишиме достугум жана өзүмдүн кабылым болду. Келечекте кандай максаттарыңыз бар? Келечекте машыгууну өз ден соолугум үчүн кылып жатам. Иштериңизге ийгилик, дагы көптөгөн жеңиштер багындырып жүрөбүз. Маегиңизге чоң рахмат. Улукбектин айтуусу боюнча спорт анын жашоосунун бир бөлүгү болуп калган. Себеби анын спортко келгенине 6 жылдын жүзү болуптур. Ал дагы спортко баарын чакырмакчы. She's a bitch. Take that as a compliment. I see him moving real low, but leave him on a high note. Always leave it loyal. Mama raised me thorough. Yeah, better wake up. Niggas on the way up. You ain't finna play her. Shawty gon' get that paper. Shawty tongue rip like razor. Shawty got wit, got flavor. Part of my tits and makeup.